Саламатсыңарбы 6-класстын окуучулары? Мен Кыдыкова Айнура Табалдиевна Каракол шаарындагы номер 3-гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 6-класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар сүйлөмдүн баяндоочу. Сабактын максаттары менен таанышып алалы. Сабагыбыздын максаттары: сүйлөмдүн баш мүчөлөрү боюнча алган билимдерин эске салышат, сүйлөмдүн баяндоочу боюнча кеңири маалымат алышат. Баяндоочтун белгилерин билишет, эске тутуу жана ой жүгүртүү көндүмдөрү өсөт. Күндөлүк турмушуңарда сөздөрдү туура колдоносуңар. Сүйлөө маданиятыңар өнүгүп, патриоттуулукка жана ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Жаңы теманы өтөрдөн мурда балдар сүйлөмдүн баш мүчөсү болгон эни эсибизге салабыз. Бул сүйлөмдүн баш мүчөсү. Сүйлөмдө ойдун негизин ээлейт. Ким эмне, кимдер эмнелер, кимиси эмнеси деген суроолорго жооп берет. Дайыма атоош жөндөмөсүндө турат деп биз ушул теманы өткөнбүз балдар. Мисалы, чыныгы дос чындыкты сүйөт. Бул сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси дос. Ким? Дос. Кийинки мисалга өтөбүз. Ай өзүнүн мээримдүү нурун чачыратты. Бул сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси ай. Эмне? Ай. Бул сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдө ээнин асты бир сызык менен сызылат. Балдар, биз сүйлөмдүн ээсин эсибизге салдык. Эми жаңы темага өтөбүз. Тема сүйлөмдүн баяндоочу. Баяндооч да сүйлөмдүн баш мүчөсү. Ал ээ менен байланышып, ээнин кыймыл аракетин, абалын билдирет. Эмне болду, эмне болуп жатат, эмне болот, эмне кылды жана башка суроолорго жооп берет. Кыргыз тилинде баяндооч сүйлөмдүн аягында турат. Мисалы, балдар азык-түлүк сатып алат. Бул сүйлөмдө сүйлөмдүн баяндоочу сатып алат. Кимдер? Балдар. Бул сүйлөмдүн ээси. Балдар эмне кылат? Балдар сатып алат. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Кийинки мисалга өтсөк, күн ысый баштады. Бул сүйлөмдө ысый баштады деген сөз сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне? Күн. Күн эмне боло баштады? Күн ысый баштады. Баяндооч көбүнчө этиш сөздөрдөн болот. Мындан тышкары зататооч, сынатооч жана санатооч сөздөр да баяндооч боло алат. Мисалы, класстагы алдыңкы окуучу Айбике. Бул жерде Айбике деген сөз зататооч. Ал эми сүйлөмгө келгенде баяндооч сүйлөмдүн аягында болгон үчүн Айбике деген сөз баяндооштук милдетти аткарды. Кийинки мисал: Ысы көл кышта жылуу, жайда салкын. Бул татаал сүйлөм. Бул жерде жылуу жана салкын деген сөздөр сынатоочтор. Ал эми сүйлөмгө келгенде сүйлөмдүн аягында турган үчүн баяндооштук милдетти аткарды. 50-нүн жарымы 25. Бул жерде 25 деген сөз санатооч сөз. Ал эми сүйлөмгө келгенде сүйлөмдүн аягында турган үчүн 25 деген сөз баяндооштук милдетти аткарды. Сүйлөмдө балдар баяндоочтун асты эки сызык менен сызылат. Мисалы, ооругандар дары-дармек сатып алышты. Бул сүйлөмдө сүйлөмдүн баяндоочу сатып алышты. Ооругандар дары-дармекти эмне кылышты? Сатып алышты. Баяндооч балдар түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт. Жөнөкөй баяндооч жана татаал баяндооч. Жөнөкөй баяндооч бул бир сөздөн турса, жөнөкөй баяндооч болот. Мисалы, көрдү, чуркайт, багат, кармайт. Бул сөздөр бир гана сөздөн турду. Ал эми татаал баяндооч эки же андан ашык сөздөн туруп бир гана суроого жооп берсе, бул татаал баяндооч болот. Мисалы, көрүп калат,
учурукка барат, багып алат, кармай калат. Бул жерде балдар эки сөздөй туруп, бирок бир эле суроого жооп берип жатат. Булар татаал баяндооштор. Баяндооштор балдар мааниси жактан этиштик жана атооштук болуп экиге бөлүнөт. Этиштик баяндооч деген эмне? Кыймыл аракетти билдирген баяндооштор этиштик баяндооштор деп аталат. Мисалы, адамдар кийим сатып алат. Бул жерде адамдардын кыймыл аракетин билдирип жатат. Сатып алат. Эмне кылат? Сатып алат. Ал эми атооштук баяндоош деген эмне? Атооштук баяндооч, атооч сөздөрдөн болгон баяндооштор атооштук баяндоош деп аталат. Мисалы, сатуучунун кесиби кызыктуу. Бул жерде кыймыл аракетти билдирген жок. Бул жерде сын атоошту билдирип атат. Кандай экендигин билдирип атат. Бирок сүйлөмдүн аягында турган үчүн бул атооштук баяндооч болуп эсептелип атат. Келгиле балдар, эми тапшырмаларды аткарабыз. Биринчи тапшырма. Сүйлөмдүн ээсин кыймыл аракетти билдирген сөз менен туташтыргыла. Күчүк, мышык, мен, ит, сен, атам, окуучу, бийчи, мугалим, ырчы. Бул сөздөр балдар сүйлөмдүн ээси, ким деген суроого жооп берет, ким, эмне деген. Андан кийин жакшы көрөм, кайтарат, тазалайсың, багат, жуунат, үрөт, ырдайт, түшүндүрөт, жазат, бийлейт. Бул сөздөр балдар баяндооч сөздөр, кыймыл аракетти билдирген сөздөр. Эми силер ээ менен баяндоочту туташтырасыңар, дал келтирип. Кана балдар, тапшырманы аткарып бүттүңөрбү? Тапшырманы аткарып бүтсөңөр, экрандагы тапшырманын туурасы менен салыштырабыз. Күчүк эмне кылат? Күчүк үрөт. Мышык эмне кылат? Мышык жуунат. Мен эмне кылам? Мен жакшы көрөм. Ит эмне кылат? Ит кайтарат. Сен эмне кыласың? Сен тазалайсың. Атам эмне кылат? Атам багат. Окуучу эмне кылат? Окуучу жазат. Бийчи эмне кылат? Бийчи бийлейт. Мугалим эмне кылат? Мугалим түшүндүрөт. Ырчы эмне кылат? Ырчы ырдайт. Эмне кылат деген сөздөрдүн бардыгы баяндооч сөздөр. Кана балдар, кийинки тапшырмага өтөлү. Келгиле балдар, сүрөт менен иштейбиз. Экрандагы сүрөттөрдү карайбыз. Экранда 4 сүрөт берилген силерге. Бирөө спорт тууралуу, экинчиси дарыгер, үчүнчүсү сүрөтчү, төртүнчүсү манасчы. Эми балдар, силер эмне кылып жатат деген суроого жооп берген баяндооч сөздөрдү катыштырып бир сүйлөм түзөбүз. Андан кийин атооштук баяндоошторду катыштырып бир сүйлөм түзөбүз. Ар бир сүрөткө 2ден сүйлөм түзүп дептерге жазабыз. Биринчи сүрөткө мен мисал келтирип берейин. Мисалы мындай сүйлөм түзсөк болот балдар. Спорт ден соолуктун булагы. Бул сүйлөмдө булагы деген сөз атооштук баяндооч. Анткени бул кыймыл аракетти билдирген жок, ошондуктан атооштук баяндооч. Андан кийинки мисал. Балдар спорт менен машыгып жатышат. Балдар эмне кылып жатышат? Машыгып жатышат. Бул сүйлөмдүн баяндоочу машыгып жатышат. Бул этиштик баяндооч, анткени бул кыймыл аракетти билдирип жатат. Мына балдар, ушундай кылып силер дагы сүрөттү карап, баяндооч сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп дептериңерге жазасыңар. Эми балдар, сабагыбызды тест жумушу менен жыйынтыктайбыз. Биринчи суроо. Ээ менен байланышып, ээнин кыймыл аракетин билдирген сүйлөм мүчөсү кайсы?
A. Anıktooç, B. Bayandooç, V. Toluktooç, G. Işıktooç. Ekinci суроо. Сүйлөмдүн баяндоочу кандай суроолорго жооп берет? A. Kim emne, kimдер эмнелер? B. Качан, кайда, кандай? V. Эмне болду, эмне кылат, эмне болуп жатат? G. Канча, нече, канчанчы? Üçüncü суроо. Сүйлөмдөгү баяндоочтун милдетин аткарган сөздүн сөз түркүмүн белгилегиле. Анын жашы 30-да. A. Зататооч, B. Этиш, V. Сынатооч, G. Санатооч. Төртүнчү суроо. Алды сызылган сөздүн аткарган милдетин белгилегиле. Менин атым Бакдөөлөт. A. Баяндооч, B. Толуктооч, V. Зататооч, G. Бешинчи суроо. Баяндооч түзүлүшү боюнча канчага бөлүнөт? A. 3, B. 4, V. 2, G. 5. Алтынчы суроо. Төмөнкү сүйлөмдө кайсы сөз баяндооч? Гербте манастын ак шумкары тартылган. A. Гербте, B. Тартылган, V. Манастын, G. Ак шумкары. Балдар, тесттин жоопторун туура белгилейсиңер го деп ойлойм. Ушуну менен балдар сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабактан силер сүйлөмдүн баяндоочу боюнча маалымат алдыңар го деп ойлойм. Эми үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 134 бетиндеги 6-көнүгү. Силердин классташыңар керектүү буюмдарды кайдан сатып алышат? Алар кайсы товарларды көбүрөөк алышат? Эмне үчүн? Суроолорго жооп жазып келесиңер. Экинчи тапшырма 134 беттеги 7-көнүгү. Кыздар кандай соода кылышты? Суроолорго жооп жазып келесиңер. Үчүнчү тапшырма бүгүнкү өтүлгөн теманы кайталап келгиле. Ушуну менен балдар сабагыбыз соңуна чыкты. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.